Салам достор, менин атым Нияз Алиев. Мен YouTube каналга барам, Англия жумуш боюнча бүт толук маалымат берем. Бүгүн биз болсо Кутман мырзадан интервью алабыз силер үчүн. Кутман өзүнүн опытын айтып берет силерге. Кандай Англияга келди, кандай жумуштарды кылды, оор болду. Демек, башынан бүт өткөн нерсени баары силерге ачык, толук айтып берет. Ошон үчүн биздин каналыбызга катталып, могун басып, лайктардан басып, комментарийди жазып тургула. Силерге дагы көп ушундай кызыктуу видео чыгарып турабыз. Кутман, ассаламу алейкум. Биздин каналыбызга кош келдиң. Сенден мындай сурайын дедим эле. Негизи Англия боюнча биринчи сен каяктан уктуң эле? Ким сага маалымат берди? Кайсы компания менен келдиң? Ошол компанияңа анкета толтурганда канча убакта жооп беришти? Анан сен анкета толтуруп, Англияга келем деп аттангандан кийин канча убакыттан кийин сен Англияга келдиң? Ошону айтып бересиң? Алейкум ассалам. Кандайсыңар туугандар, достор? Баарыңарга салам. Менин аты жөнүм Кутман Ракымов. Мен 2024-жылы Великобритания өлкөсүндө 6 айлык сезондук жумушта иштеп келгем. Мен Англия боюнча өзүмдүн тууган байкемен уккам. Ал ошол убакта өзү да иштеп келген эле. Барып жолугуп, кантип барсам болот, кантип анкета толтурсам болот деп сурагам. Сайттарды көрсөткөн, мен ошол сайттарга өзүм анкеталарды толтура бергем. Ал кезде мен өзүм 18 жашта болчумун. Тапкан сайтыма эле кирип анкеталарды толтура бергем. Анан бир күнү мага Профорс компаниясынан чакыруу келди да, экинчи анкета. Сизди ушундай одобрение кылдык, экинчи анкетаны толтуруп коюңуз депчи. Ал жакты толтуруп, анан бир ай күткөм. Бир айдын ичинде келген, ошо биз сиз менен живой жолугушабыз депчи. Анан ошентип шаардан жолугушуп, ал жактан тест өткөрүшкөн. Тесттен бизди текшерип, тилди билесиңби, барганда сен нерв болбойсуңбу, характериң кандай, эмнеге баратасың, акчаны эмнеге чогултасың деп бизден ушундай маалыматтарды алган. Бизди бир жума күтөсүңөр деген. Бир жума күтүп, андан кийин да бизге жооп келген. Сиз өттүңүз, жумушка алабыз сизди, билет алыңыздар деп. Ошентип мен 3,5 айдын ичинде Профорс компаниясы менен Великобритания өлкөсүнө жумушка орношком. Кутман, сен Англияда капустада иштедим деп айтып кеттиң. Ошондо биздин көрөрмандарга эме бербейсиңби? Мындай совет, сунуш бербейсиңби? Мисалы мен билем, поледа жүргөндө аба ырайына карабай, жан жайы, мөндүр жайы бүт баарына карабай иштеш керек туурабы? Ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Кандай кыйынчылыктар күтөт эгер поляга иштеп калышса? Именно мен иштеген фирмада Barway JS деген биз белибизди көп оорутчубуз да. Анткени биз капустаны эңкейип кесип, туруп дорожкага салчубуз. Болжол менен бир күндө 12.000-13 000 жолу эңкейип кайра турчубуз да. Ошого байланыштуу көп адамдардын белдери жылышып, белдери ооруп, төшөктөн турбай калгандар болгон. Анан сезондун башында дагы болжол менен 600-700 киши келгенбиз. Бир жума 10 күнгө жетпей 300-400 адам үйлөрүнө кайтып кетишкен. Ден соолукка байланыштуу, анан белинин ооруганына байланыштуу. Ошондуктан ушундай полянын жумушуна келаткандар, келем дегендер, эгерде белиңиздерде грыжа же болбосо белиңиздерде ушундай проблема болсо, совет келбей эле койгула. Анткени биякта ден соолукту аябай жоготосуңар. Бул жакта силердин ден соолугуңарды ойлобойт эч ким. Алар силерди только иштетишет. Болду. Анан башка аралардан деле көрүп атабыз. Мисалы, поляда жаан жаап атканда үшүп, суук болуп, үшүп иштеп аткандарынчы. Ошондо кандай кийим кийиш керек? Өтүктөргө суу толуп кетет, ошондой историяларды угабыз, көрөбүз дегендей. Сен өзүң ушундай учурларга кабыл алдың белең, ошондо башыңан өттү беле? Кандай болду негизи? Ооба, албетте. Биздин башыбыздан андай учурлар көп өткөн. Өзүңүздөр билгендей, Великобритания өлкөсүндө жамгыр өтө көп жайт. Аба ырайы да түшүнүксүз. Биз Barway JS деген фермада капуста терип иштечүбүз да поляда. Ошол убакта бизге да жамгыр жааганда өтүктөрүбүзгө суу толуп калчу. Бирок биз ал өтүктөгү сууларды төккөнгө да убактыбыз жок болчу да. Жумушту токтотушчу эмес. Анан биз үйрөнүп калгандан кийин плащтарды кийип, шымы болот го, ошону өтүктүн сыртына чыгарып, сыртынан скотчтой болчубуз суу кирбеш үчүнчү. Колубуздун жеңдерин дагы постоянно жамгыр жааганда скотчтой болчубуз суу кирбеш үчүн. Анткени биз колубуз капустага улам тие берип, перчаткинин ичине да суу толуп калчу да. Ошондой бизде лайфхактар болгон. Скотчтап, кээде өтүккө тигип койчубуз бир эле кийип алгандай болуп. Ошондой учурлар болгон бизде дагы. Буга чейин мен Мухлис деген бала менен маектешкем. Бул видео тарткам менин каналыма, көрсөңүздөр болот. Ошол мындай история айтып берген да. Ал Варфлда гүлдөй иштечү.
анан жаан жаап дейт, өтүккө суу толо берип алып төгүп аткан кайта-кайтачы. Анан бир опытный киши келип айтыптыр, сен өтүңө суу толгондо сен төкпө, эмнеге десе, себеби улам сайын төгүп аткан сайын муздак суу толо берет дейт, сен кайта төксөң кайта муздап калат дейт. А сен өтүңө суу бир толгондон кийин төкпөй жүрө берсең, ошол өтүктөгү суу жылуу болуп, жылуулукта кармайт деген. Ушуну сыяктуу кыйынчылыктар башыңан өттү беле? Эгер ооба башыман өткөн десең, ал учурда эмне кылдыңар эле, кандай мындай лайфхактар бар, ошону айтып бербейсиңби? Мен Англияга жумушка өткөндө сүйүнгөнмүн, эч нерсени даярдабай эле мен Европага учкантам, ал жакта иштегентам, мен ал жакта кыдырам буюрса деп ушундай кыял менен кете бергем, эч нерсени даярдаган эмесмин. Ал жакта көрсө адамдар бири-биринен сурашып, кандай нерсе алса болот деп телеграмдан, группалардан сүйлөшүп даярданып барышат экен да. Мен барып кыйналгам. Ал жакта опытныйлар бар экен ужечи. Ушундай плащтарды алгыла, калың гелевый деген, ушундай гелевый өтүктөрдү алгыла, белдемчилерди унутпай алып келгиле, идиш аяк, төшөк, жаныбарга запаска акча алгыла, анткени Англияга барганда биринчи 2 жумада силерге акча түшпөйт. Анткени силердин биринчи иштеген жумаңар кийинки жумада түшөт да. Анан акыркы жумаңар силер Кыргызстанга келгенде артыңардан түшөт. Ошого дагы тамак ашка, запаска акча алып алышкан. Мен эч нерсеге даярданбай бара алгам. Ошондой нерселер бар. Бири-бириңиздерден сурап, Англияга кетип атканда, ал жакта иштеп жүргөн адамдарга жазсаңыздар жооп берет. Группалар бар Телеграмда. Туугандар да бар да, барып келгендер, ошолордон жакшылап сураштырып, эмне важный аякта, эмнелерди алыш керек деп сураштырып барганыңыздар туура болот. Аякта эң важный кийим-кечек, анан курсактын камын көрүш үчүн бир аз өзүңөргө акча алып алышыңар керек. Фунтка айлантып, сом менен ал жакта иштебейт, билесиңер. Фунт кылып алып алсаңар, ал жактан кыйналбайсыңар. 2024-жылы иштеп кеткем дегенсиң. Буга чейин экөөбүз да сүйлөшкөндө капустада иштедим дедиң, поледа, алмада да иштедим дедиң, клубникада да иштедим дедиң. Ошондо бир сезондун ичинде баарын иштеп кеттиңби? Мисалы, кандай болду? Капустада сезон бүтүп, алмага перевод кылдыңбы? Алмадан кайта сезон бүтүп, кайта клубникага перевод кылдыңбы? Же работодатель өзү ошентип алмаштырып турабы? Ошол нерсени да айта кетсең. Мен ал жакта фермаларды алмаштырганын себеби, мен биринчи капустада иштеп жүргөндө ал жакта башка улуттагы адамдар да иштешчү. Өзбекстандан, Тажикстандан, анан ал жакта кароолчулар болчу биз жашаган жердинчи. Бир күн эле ошол кароолчу менен мушташып кеткем, урушуп кеткем да. Өзү мага кол көтөргөн айынан мен өзүм намыстанып кетип, мушташып кеткенбиз. Анан мен үйгө кетем деп ойлогом ал убактачы. Мени болду, жумуштан чыгарышат, үйгө кетирет го деп. Бирок Профорс компаниясы мени башка фирмага которгон. Ошентип башка фирмада иштегем да. Ал фирмадан болсо менин брокколиге баргам, брокколи тергени. Аякта менде аллергиям бар болуп калып, аллергиянын айынан кайра жазгам, мен перевод кылгыла, менде аллергиям бар экен башка жумушка деп. Ошентип мени Packhouse деген складка которушкан, башка Mansfield деген фирманычы. Ал жакта адамдар Packhouse деген сөздү укканда, Англияда иштегендер билет. Аябай сүйүнүшөт да, сен Packhousега иштейсиң десе, майрамдаса болот да, жада калсачы. Ал деген ошол склад болот, анын ичинде упаковка кыласың, таза, күн да тийбейт, ушундай аккуратный жерде иштейсиң да, акчасы да жакшы болот. Мына сен Англияга бардың, иштедиң, кайта Кыргызстанга кеттиң дегендей, башыңан өттү ошол опытчы. Ошону кайта жакындарыңа сунушталасыңбы, досторуңа сунушталасыңбы, негизи өзүң ой сезимди айта кетпейсиңби? Англия жактыбы, жаккан жокпу? Кандай кыйынчылыктар болот сенин көз карашың боюнча? Эгер Англияда жакса, эмнелер жакты, кайсы жагы жакты дегендей ошону айта кетсең. Англияда иштеп келген адам катары мен ал жумушту туугандарыма дагы, жакындарыма дагы, досторума дагы, кыргыз элиме дагы каалабайт элем да. Анткени мен иштеген жердин баары оор болгон. Ал жакта эми жеңил жумуштар бар дешет да. Мен ал жакта иштеген эмесмин да. Бири жеңил болот, бири оор болот. Кээ бирөөсүнө жагат ошондой жумуштар. Бирок особенно эжеке карындаштарга ал жака баруусуна мен не советую. Барып ойлогоңуздар, ден соолугуңуздар жоготобуздар. Канча эжелерди көрдүк, ооруп төшөктөн тура албай калган. Эркектер менен тең тайлашып, бизден алдыда жүрүп иштеп жүргөн эжелерди көргөнбүз. Жаанга карабай, сууга карабай, эмнеге мынтип иштеп атабыз десек, бизде кредит бар, же биз үй салышыбыз керек деп алдына максат койгон да. Ошон үчүн ал жактан ден соолугуңуздарды
жоготуп аласыздар да. Барбай эле кыргыз элибизде, кыргыз жерибизде эле рызкыбызды Алладан дуа кылып сурап аракет кылсак өзүбүздүн жерибизде эле берет иншалла. Мындай суроо: Англияда поляларда иштеп бир сезонду миллион сом таза таап кетсе болобу? Себеби көрүп атабыз, Инстаграмдан деле чыгып атат, Ютубтан деле чыгып атат, көрүп атабыз башка блогерлерденчи. Мен баланча таптым, мындай реалдуу факт менен айтчы, миллион сом тапса болобу таза? Англияда иштеп 1 миллион сом тапса болот. Андан да көп тапкан адамдар болгон мен иштеп жүргөндө. Мен дагы өзүм 1 миллион сом таап келгем да. Бирок мен таза көтөрүп келген эмесмин Кыргызстангачы. Ошол тапкан акчаларымды кошуп эсептегенде 1 миллион сомго жеткен. Ал жакта семейный адамдар бар болчу. Күйөөсү 1 миллион 700 миң тапкан, аялы 1 миллион 300 миң тапкан. Ал жакта жумуштун өзүнүн шарттары болот. Эгерде сен ушунча 15 сааттан көбүрөөк иштесең, же саатына ушун, например, капуста кесип атасың. 1 саатта 200 капуста кессең, сага саатына 1200 сом эмес, саатына 2000 сом төлөнөт. Бонус кошулат. Ошол нерсеге жетиш үчүн адамдар жанталашып иштей беришет да, акчанын аркасынан. Анан ошентип өзүнүн ден соолугун курмандык кылгандар ошентип акча тапса болот. Бирок сен ал жактан ден соолугуңду канча жоготкон сайын, эгерде сен өзүңдү ойлосоң, кой десең, анда сен азыраак иштесең болот да. Кой мен мага 700 миң, 600 миң тапсам жетет деп 8 саатка кол коесуң. Жо болду мен бир күнү 8 саат иштейм. Ошо менен жетет мага десең дагы болот. Жок мен 15 саатка чейин иштейм деп да кол коюп, 15 саатта иштеп, выходной жок иштейм десең да болот. Баары өз калооң менен. Болгон иштеш керек да. Экинчи жолу барып иштеген адам катары ал жакта бир сыйра кыдырып коюшуңуздар керек барганда. Кооз жерлер өтө көп, тарыхый жерлер көп. Кантсе да Европада, өнүккөн өлкө, ал жакта тазалыгы жакшы, элдери дагы аябай кичпейил да. Сен аны түртүп алсаң дагы сени карап туруп кечирим сурайт. Биз ал жактын көп үлгү алсак болот өзүбүзгө. Адамдар өзгөрүп келишет ал жактан. Мен дагы өзүмө бир привычка алып алгам ал жактан. Мени түртүп кетеби же мага бир зыян келтирип алса адам кокустуктан, мен кечирим сураганды үйрөнүп алгам да. Анан бул жака келгенде билим алганга чоң мотивация.